Билесиңер да, ар бир кыз кичинекей кезинде жакшынакай жигит таап, турмушка чыгып, жомоктогудай жашап калгысы келет. Бирок мен андай эмесмин. Мен эч качан күйөөгө тийбейм. Күйөөгө тийип эмне кылмак элем? Бирөөнүн байпагын жууп, ага тамак жасап, чай куюп, ой, дагы эмне кылайын? Менин күйөөдөн башка кыялдарым бар. Мен да адаммын. Мен да бирөөнүн кызымын. Мен деле башкалардай бактылуу жашоону эңсейм. Кыялданам, максаттарымды ишке ашырам, эс алам, көңүл ачам, кыскасы каалаганымды кылам. Ne oldu canındagı ne? Жана кыз ким? Kaysı kız? Kaysı kız? Клубтагы. Kaysı klub dagı ne? Kaçan bol, kança bol klub barбаган mı canım? Түш көрсөм эле күйөөм башка кыз менен жүргөн болот. Ооба, бул жөн эле түш. Бирок ал эмне аны кучактайт? Ay, dagы түш көрдүң бе? Сен суу эмессиң. Мындай окуялар боло берет кээде. Баса, мен Айданамын. Бул менин күйөөм Чыңгыз. Ооба, билем. Күйөөгө тийгенде эч качан кыялданган эмесмин. Бирок жашоодо сюрприздер көп экен. Эркектердин жакшы жомогу бар, билесиңерби? Экөөбүз бактылуу болобуз. Сага квартира алып берем, жыргатам, каалаганыңды кылам, та-та-та-та-та дейт. Анан эле ата-энеге кызмат кылыш керек деп башташат. Can. Пока акча чогуу чейин апамдар менен жашап туралы. Көртасың квартирага канча акча кетип атат. Ал деген эми убактылуу эле антип карабачы мени. Коркутуп. Ооба, сага убактылуу эле. Мен алгыча эмне дедиң эле? Азыр деген башка заманда. Чоң эле киши кантип ата-энесин мойнуна олтурсун да. Туура айтасың. Ата-эне менен жашаган бул нормалдуу эле нерсе. Кыргыздар өмүр бою ата-энеси менен жашайт. Өмүр бою? Эми биз эми өмүр бою эмес да. Мен үйдүн уусумун да, билесиң да. Биз деген эми убактылуу турабы? Кыскасы ошо. Мен бул жашоодо өзүмдү эмне гана кылып элестеткен эмесмин. Бизнес-леди, врач, политик, юрист, бирок келин эмес. Айдана, тамак даярбы? Азыр даяр болот. Апам да тура элекпи? Турушкан эшикте жүрөт. Не болду? Жолуккан. Кайсы жолу?
Апам билип туруп ушундай кыла бересиңби? Кайсы жолу? Апам салынбай эле койсоң болот деген. Апам айта берет да. Сен сынап атпайбы? Сага тест кылды, сен ал тесттен өтпөй калдың. Демек апам сага начар келин деген диагноз чыгарат. Чыңгыз, азыр деген 21-кылым. Бир дагы келин жолук салынбайт. Апам заманбап аял. Сага караганда түшүнөт. 21-кылым. Апам 20-кылымда төрөлгөн да. Байкабайсың, баштан такыр жолук түшпөйт. Өз чечпеген сага чечтирмек беле. Мен жолук салынбайм. Мен сага турмушка чыгып атканда айткам. Жолук салынбайм. Туугандарыңа служанка болбойм. Ата-энең менен бирге жашабайм деген. Кандайсыз апа? Жакшы уктадыңызбы? Жакшы уктап турдуңузбу? Качан турдуңуз? Биз чай эле чайдан алыңыз. Кашык. Илгерки келиндер түшкө чейин уктачубуз. Мен жаңы келин болуп келгенде элден биринчи туруп, чай пайымдын баарын даярдап коюп күтүп отурчу. Бул менин кайненем. Кайненемдин жакшы көргөн сөзү биз келин болуп келгенде. Биз келин болуп келгенде таң атпай турчубуз. Биз келин болуп келгенде сотко чукулап отурчу эмеспиз. Биз келин болуп келгенде стиралка жок болчу. Кирдин баарын колго жуучубуз. Биз келин болуп келгенде күйөөбүз күн көрсөтпөй сабачу. Эй, Кудайды карап калып айтсаң болуп. Ушунча жыл жашап сага качан кол көтөрдүм эле? Эми деңсин айтам да. Бул менин кайнатам. Кайнатамдай кишилерди бетке чабар деп коет. Эмне ойлосо ошону айтат. Ичине эч нерсе сактабайт. Эй, азыраак же былтыйып семирип баратасың. Эмне жыттанып атасың? Sen ne? Атырга жуунуп келдиңби? Бир жака сууга аласың зулайка. Жана келип тизишсем, ой аласың зулайка. Кандайсың? Анар гүл жолук салынбай эле кой десе байкуш келин ишенип алыптыр. Айтпадым беле сага. Жок, жүрө берсин. Азыр заман башка. Келиндер каалагандай кийинип жүрүшөт. Азыр заман башка. Азыр келиндер да башка. Кайненелер да башка. Эмнеге кайненелер башка? Тамагың күйүп калды. Ejimde ne жатасың ей? Рамис! Жуум түшүп калды. Ne жатасың? Турбуй. Турул.
Турбайсыңбы? Жеңе тамак ичеличи. Жеңе. Жеңе. Өзүң деле салып жесең болот да. Мен капуста жемем, жеңе. Чай ич. Кыргыздарда үй бүлөлүк система атайын келинди жүдөтүш үчүн жаралгандай. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү сага кыйынчылыктарды жасап турат. Havasın Zulayka. Canına gelip düşsem. Canına gelip düşsem. Uyanmasın Zulayka. Рамис! Апа! Жеңемден сумкаларын эшикке артып салды. Артыңды жыйнап койсоң болот. Жеңе курсак ачты. Can, kursa kaçtı. Мен болсо чарчадым. Keçi köyde jatıp emnege çarşaysın canım. Ne oldu? Эч нерсе. Bol turbaysın canım, пожалуйста. Кичине жата турайынчы. Koç canım, kursak өлү açtı. Jur tamaktan alçı. Ne oldu? Эч нерсе дебедимби? Айдана, чындап койчу. Жумуш тапсак эле өзүбүзчө квартирага чыгабыз. Ага чейин кичине чыдап койчу суранам. Квартирага чыгабыз дегениңе канча болду? Жумуш таппай атпадымбы? Мына эми жумуш таптым. Кудай буюрса биринчи айлыкты аларбыз менен эле кеттик. Кетебиз. Окей.
Ме кой, мунуңду жолболуңа ала кой. Ой каты, шумду кылесиң, Акчасын баарын алып алып жөн эле берешем болуп 1000 сом кармата коет. Ой, анын эмнеси бар экен? Кайра эле өздөрүнө коройт. Эмне башка бирөөгө берип атты беле? Апасына берип атат. Келинге деле берип кой анда. Келинди эмне кыласың? Өзүң качан айлык аласың? Менби? Мага быйыл бербейт экен. Келинге акчанын эмне кереги бар? Эч жака чыгып атпаса, мынакей, курсагы ток, кийими бүтүн. Апа, биздин деле жеке жашообуз бар да. Өзүнчө үйдө, өзүнчө турмуш курсакпы дейт. Эмне болуп кетти, түшүндүңөрбү? Үй бүлөдө келин акыркы атаман. Эч кимге алы жетпейт. А мен болсо биринчи атаманга тийишип албадымбы? Эми тест эмес, гос экзаменден өтпөй калдым. Менин кайненем, мен жан келгенде 50 жаштагы кайненем кайненеси менен жашачу. Ай ошондо дагы жат десе жатып, тур десе туруп, же десе жеп, ич десе ичип, бир кыңды ичмес. Атам ошондо дагы күнүгө сабачу. А сенчи Чыңгыз, катының жолгун алып ыргытып ийип, саксайып энең менен каяш айтышып атса дагы, ончукпай отурасың. Ай атам менкендечи, энемди итке талат өлтүрмөк. Ай биз эмне, ой силердин эле багыңарды ойлоп олтурбайбызбы? А бөлүнсөңөр бөлүнүп кеткиле. Ага эмнеге башымды оорутмаган элем? Сопсоон эле жашайбыз. Ай балаң деген ушу экен да. 9 ай көтөрөсүң. Ортуп сыркатпай, мындай жаштакай кылып багасың. Анан эмне? Анан мына. Апа. Kulak benim tınçı düşmedi mi? Oy, artist. Жалгыз адам бактылуулукту жалгыз издейт. Мен өзүмө гана бакыт каалап жаткан окшойм. Өзүмө бакыт издеп жүрүп, күйөөмдүн бактысы менен эсептешпей коюпмун.